Moskva şahrında yaşayan Kırgızlar bugünkü işarabız Moskva şahrında jana Kırgızstandın hakimçiligimen birgelikte migrantların köprü болушу максатында ушундай иш-чара өткөрүп атабыз. Биринчи максатыбыз улуу инсандарды таңазалоо, экинчи максатыбыз hakimler менен birgelikte ушул чечилген проблемаларды чечип биздин элибиз. Kur'an'ımızın soğukların adam enevizden tarta yaşap etken bağırdık peygamberlerimizga Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabalarına, öbülüsüne, muhacirlerge, ansarlarga, ağalımdullarga bağışladık. Aların katarında ötüp gitken bağırdığımızdan çoğ ata, çoğ annelerimizge jana ошол эле ушул иш-чаранын себепчиси болгон Кыргыз элинин чыгаан уулдары ушул ата бабаларыбызга да багыштадык. Аллах хамаларын рухтарын шат кылгын, кабырларын жарык кылып ожол толтургон. Баарыбыз сененбиз саганы айтабыз. Баарыбызды өзүнө кайтар кезде келме айткан абалда ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kubuli kelimesini aytu ve yanalım. Rabbena atina fid-dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azabennar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Tonuq suulары tokoyluk kenderi, kılımdarga tübölüp yaşayder, ösü bergen, güldögün mekenim. Salamatsızlarga urmattуу mekendештер, kadırlуу konoktor,
айымдар жана мырзалар, Ала Тоо асыл жер үчүн, Ак Калпак кыргыз эл үчүн, ыйык мекенибиз Кыргызстан үчүн тарыхта из калдырып эбегейсиз эмгек кылган, касиеттүү Кадамжайдан чыккан атактуу инсандарды даңктоо максатында Кадамжай коому тарабынан даярдалган улуу инсандарды даңазалайбыз аттуу иш-чарага кош келиңиздер. Аксакалдар кеңешинин төрагасынын орунбасары, Россиянын, Австриянын, Кыргызстандын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү, биз менен замандаш өзгөчө инсан Тешебаев Асатилла ажыны, ошондой эле бүгүнкү иш-чаранын демилгечиси, мыкты жетекчи, экс-төрага, учурда Москва жана Москва областы боюнча Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасынын орунбасары Исманов Данияр Айтмаматовичти чакырып коюга уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum. Ата мекенден жылуу салам алып келген кадырлуу конокторубуз бар. Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Шакиров Кутбеден Абдрахмановичти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчисинин кеңешчиси Кыштообаев Эрмек Карыбаевичти, элчилик кызматкери Доорбек Мекендештер, урматтуу кадамжайлык туугандар, барыңыздарга баяндаманын алдынан сиздерге мына алыскы Москва жолсун Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн биздин бир туугандарга жалпы эле Кыргызстандан, ошонун ичинен Кадамжай районунан ысык салам айтып кетүүгө уруксат этиңиздер. Эми ары түйшүктүү, жолсун оор мезгилде ар биринин адамдардын өзүнө жараша көйгөйү бар мезгилде мына ушинтип Кадамжай коомуну түптөп мына алыскы миграцияда жүргөн мекендештер башыңыздар биригип ошондой эле ушундай бир чоң иш-чараларды өткөрүп биздин мына Кадамжай районунан биз дагы делегация болуп келип мына сиздер менен жүз көрүшүп мына 2022 жаңы жылдын башталышында сиздер менен бир чоң иш-чарада катышып атабыз. Ушул иш-чарабыз жемиштүү болуп, ийгиликтүү болсун деген ишеничти айтып кетет элем. Анан баяндаманы жасап коюуга уруксат этсеңиздер. Урматтуу бир туугандар, кадырлуу касиеттүү кадамжайлык жердештер. Бүгүн мен кече гана Өрүк-Зарыл Баткен облусунун эң мыкты району деп табылган Кадамжай районунун жетекчиси акими катары гана эмес, кадамжайлык болуп төрөлгөнүм үчүн толкуп ташып төбөм көккө жетип сыймыктанып турам. Ишенип коюңуздар, Аксуу, Гавыян, Исбайрам дарыяларындай толкуп ташуу төбөсү көк бизге биз бирге болсок, бир максатка баш кошсок, алдыда дагы далай жолу мыктылардын мыктысы болорубузга ак делчилик ыласымдан терең ишенемин, ардактуу менин жердештерим. Биз момун мусулман болгондон кийин барар жерибиз акырет. Ошону бардыгыбыз намаз окуп, алхамдулилла мусулманбыз. Улуу инсан катары Абсаттар ажыны дагы бул киши өтө олия, алым, кары мурдагы Кыргызстандын муфтийине да кош кеткен экенсиздер. Биз ушундай диний көз караштагы биздин ажыларыбызды, алымдарыбызды олия катары мындай булардын жүргүзгөн иштери, жосун мунун шакирттери дагы Кадамжай районунда эмес, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандагы орду бар олия, дамыла, алым катары
ушул кишинин дагы улуу инсандар катарына кошконуңуздар бул дагы өтө сыймыктуу болуп турат. Ал эми туулаган чечендиги менен таң калтырган бабабыз Туя Кырчы атабыздын аким болуп келгенде ушул улуу инсандардын Кадамжай районунда кире бериш жерлеринде чоң панолорду уюштуруп баштаганбыз. Азыркы күндө мына көтөрмө айыл өкмөтүндө Молданияз менен Абдыкадыр Орозбековдун чоң портрети тарыхый мотивде черно-белый деп коебуз, кара ак түстөгү сүрөттөрү тартылып мындай панолор уюштурулду. Ал эми Бирлик айыл өкмөтү дегенде ал эми Кадамжай шаарында 10дон ашык панолор даярдалып сүрөттөрү тартылууда. Кадамжайга кире бериш Учкормон айыл өкмөтүндө оң жагында көзүңүздөр көрүңүздөр, айыл өкмөтү тарабынан 8 панонун даярдалып, алдыларыны бурчактарды басып, ушул улуу инсандардын сүрөттөрүнү Кадамжай районуна киргенде биздин хандардын мекени, улуу инсандардын көп экендигини билиндирген район катары калышын деп ушундай иш-чара менен баштадым эле. Келгенде эле ушул улуу инсандардын жашаган үйүнөн баштап улуу кетет Турумга, кызмат кылбай энеге кызы кетет Кырымга, кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болот, мээнет кылбай пул табып мингени темир ат болот. Оомал төкмөл заманда окуганы кат болот, береке турбай түйүндө бир туугандар жат болот. Жокчулук келип жылуулуп, зыгыран аны кант болот. Алдаган киши көбөйүп, айткан бир сөзү ант болот. Аялы укпай сөзүнө бетине кара так болот. Ыймандан чыгып кары жаш, ыдырап кеткен чак болот. Акыр заман болордо көз ачыктар көп чыгат. Көп жерлерди күйгүзүп, жерден жайнап өрт чыгат. Адамдардын ичинен асылдар аз чыгат, жемогуздар көбөйүп, жер астынан газ чыгат. Күйөөгө чыкпай кыздары үйүндө төрө отурат, бойго жеткен балдары болбогон иште болтурат. Кан төгүлөт жөндөн жөн, күндө айылда чуу болуп, ички иштер өтө көбөйүп, арак агат суу болуп, жата калып ичет, жакпаса да уу болуп, атасынын баласы өтүп турат куу болуп. Акыр заман болордо темирди жиптей өрөсүн, отуруп алып, очоюп, ааламды үйдө көрөсүн. Ушундай ырсактарыны Олуя Чүтөөгө айтып кеткен экен, бүгүнкү күндө болуп отурат. Урматтуу мекендештер, дагы бир жолу ушул иш-чараңызда болсун. Биздин ушул Москва алыста жүргөн мекендештер, бир туугандар, мына коноктор келип отурасыздар. Баарыңыздар тек жаман, ийгиликтер коштогон жакшы күндөрдө жолугушууга Аллах Таала өзү насип этсин. Рахмат баарыңызга. Өнүгүүсүнө кошкон матбагалар ийилер. Мен эми айтат элем ушу бир туугандарым деп, кадамжайлыктардын жүздөрү мен үчүн өзгөчө сүйкүмдүү, өзгөчө жакын. Себеби дегенде мен 3 жылдай Кадамжай районунда иштеп келдим. Ошол жердин суусун ичтим, ошол жердин абасын жуттум, ошол жердин элдери менен бирге бир топ абдан жакшы өзүбүздүн ой тилектерибиз бар эле. 2002-ден 2005-ге чейин мен ушул жерде иштедим. Урматтуу Кадамжай районунан келген коноктор, кош келипсиздер. Кадамжай району дегенде мен ушул Кадамжай районунун түзүлүшүнөн, коомдун түзүлүшүнөн баштап иштешип келатам. Ал убакта миграция кызматында иштегенде ушул Россия Федерациясындагы коомдук уюмдар боюнча иш алып барчумун. Мен кадамжайлыктардын жаккан жери ынтымагы болду. Мен ушу Асатилла Тешебаев, Бейгмат Отонбаев, Исабек Тажибаевден баштап, биринчи коом түзүлгөндөн баштап коом жетекчилери менен, айылдардын жетекчилери менен иштешип келатам. Ушул жерде отургандардын бир 80%-ын тааныйм десем жаңылышпайм. Ар бир вопростор менен кайрылышат. Себеби мен кадамжайлыктарга сөз берип койгондон башында сүйлөгөндө күнү түнү силер менен иштешемин деп. Ошодон баштап, буягы блогерден баштап айыл өкмөтүнө чейин чала беришет. Балаларын аткаруусунда хор Кадамжайга бир арзуу. Сөзү Самидин Курмушевдики, обону Кубанычбек Нурмаматовдуку.
кемиштер Кадамжай шайрапаларын тосуп алыңыздар. Гүл бакча мөлөгемиш кадам сайын, киндик кан тамган менен кадам жайым. Алдыйрын апамдын сенден уккан, Абдыкадыр Абсамат чыккан жайым. Москвадагы Кыргыз маданий борбору тарабынан уюштурулган Москвадагы шайыр апалар долбоорунун эң алдыңкы катышуучулары болушту. Декеринен Кыргыздын гавралары, чеберелери да келип отурушат. Аларга бир кол чаап койсоңуздар, сиздер ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Гавралары Камбарова Ыкмадовге Башкирулине, чебереси Назарбаева Халинса Халидинер, гаврасы Нурсултан. Абдыкадыр Орозбеков, Кыргыз СССР борборлук аткарып, Кыргыз коомчулугунун Москва жана Москва областы боюнча Аксакалдар кеңешинин төрагасы Эртабылды Шамилов агайыбызды, ошондой эле Кыргыз биримдиги уюмунун жетекчиси Абдыганы Шакиров агайды, Кыргыз диаспора кеңешинин жетекчиси Кубанычбек Осмоналиевди чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу кадамжайлык ил карындаштарым, бүгүнкү улуу инсандарды ыктайбыз деген байрамыңыздар менен чын диlimden аксакалдардын атынан өзүмдүн атынан куттуктайм.
Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, баардыгыңыздарды бүгүнкү Жашнакай Кадамжай коому уюштуруп жаткан мааракеңиз менен чын жүрөктөн Кыргыз диаспора кеңешинин атынан куттуктап уруксат этиңиздер. Бар эле билет, Кадамжай коому эң алдыңкы үлгүлүү коомдордун бири. Аны өзүнүн иш-чарасы менен, иш аракети менен, пландары менен, долбоорлору менен бир нече рет тастыктады. Андан тышкары Кадамжай коому баштаган ушул улуу инсандарды даңазлайбыз долбоорун ушул Кыргыз диаспора жааматынын атынан уруксаат берсеңиздер, уюштуруучуларга бир кичинекей кеңеш берип кетет элем. Ушул жерден баштап ушул долбоорду эстафета катары ар бир райондорго берсеңиздер, ар бир райондун өзүнүн улуу даңазалачу инсандары бар. Алардын да арбактары ыраазы болот. Ошол менен биргеликте башыбыз биригип, ушундай долбоорлорду көрүп, көзүбүз ачылышып, сый урматыбыз көбөйүп берүүбүзгө, өзүбүздүн улуу тарыхыбызды дагы бир жолу эскертип коюуга мүмкүнчүлүк болот экен. Кыргыздарда улуу сөз бар, көч бара-бара түзөлөт деп. Бул жерде аксакалдардын алды Россия жергесине келгенде 50 жыл болуп калды. Мен мисал үчүн келгениме 15 жыл болду. 2007 жылы көз карашы такыр башкача эле. Кудайга шүгүр, көчүбүз түзөлүп, кыргыз мекендештер улуу Россия жергесинен өзүнүн ордун, өзүнүн күн астында көлөкөсүн таап, Жашнакай өмүр сүрүп, андан тышкары мага чейинки Абдыган аке туура айтып кетти, мигранттар деп айткым келбей атат. Инвестор болуп, Кыргызстанга өзүнүн чоң салымын кошуп, Кыргызстандын экономикасын жылдырууга чоң локомотив болуп. Өсө берели, өнүгө берели, кыргыз элим бар болсун, тынччылыкта, аманчылыкта бололу. Рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу мекендештер, мекенге болгон кусалыгыбызды баарыбыздын атыбыздан сагындым толган жеримди аттуу чыгарма менен Тешебаев Жеңишбекти тосуп алыңыздар. Кешкенсіздер барыңыздар. Сіздерге алыскы жерде жүргенде өскен жеріңізді сағынат екенсің, ошого сағындым туылған жерім сені дегенде Кудай берсин. Yaşıl cibekti çamın kanday, çaykaldıgan törümdü sağımdım ay. Yaşımda keremet kanday güç var, yol güdüp men sağa tamın kanday. Saktadım unutpay helesingdi, salkın törgüz aldap belesingdi. Saymalı toğlarım gözden ucu, sağındım tuğulgan yerim seni, sağındım tuğulgan yerim seni. Yolalı uçuşkan karkıdalar, yolduğun salamım aytıp arar. Yol boyu ak köynü kiyip alır, yolumdu gütkündür gül kayırlar. Saktadım unutpay helesingdi, salkın kırmız kalmak belesingdi. Saymalı toğlarım gözden ucu, sağındım tuğulgan yerim seni, sağındım tuğulgan yerim seni. Yolalı uçuşkan karkıdalar, yolduğun salamım aytıp arar. Yol boyu ak köynü kiyip alıp, yolumdu gütkündür gül kayırlar. Saktadım unutpay helesingdi, salkın törgüz aldap belesingdi. Saymalı toğlarım gözden ucu, sağındım tuğulgan yerim
Sağındım tuğulgan yerim seni, sağındım tuğulgan yerim seni. Адилтали кадамы калган жерим, Болот хандай балдары балбан жерим, Жолдошбектей обончу тарбиялап, Молдонияз батасын алган жерим, Молдонияз кыргыз адабиятынын көчбашы, жазма акын. Кыздархан Мойдунова эжекебиз, ошондой эле Абдырасул. Бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүн мына Кадамжай коому жетекчилери бардыгы биригип ушул жакшы долбоорду көтөрүп чыгыптыр. Улуу инсандарды эскеребиз деп. Бул улуу инсандардын катарында биздин бабабыз Молдонияз Эрназар уулунун атат алып турганы биз үчүн чоң сыймык. Биз урпактар келечекте ушул атабыздын ырларын, санаттарын, бардык жетишкендиктерин элге жеткирүү бул биздин милдетибиз. Өз мезгилинин улуу философу, ойчул, ар дайым элдин, жердин, жаратылыштын өзгөчөлүктөрүн ырга кошуп айткан бабабыз биз үчүн чоң сыймык. Рахмат сиздерге ушул бүгүнкү иш-чарада катышып, улуу инсандарды эскерип отурганыңыздар үчүн. Assalamu alaikum урматтуу ага эжелер. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда ушул Молдонияздын урпактары катары чыгып сөз сүйлөп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү иш-чарага кош келипсиздер. Биз үчүн өтө чоң сыймык сиздердин алдыңыздарда туруп Молдонияз бабабызды эскерүү. Анан айта кетчү нерсе, Молдонияздын ырлары ушунчалык билимге, ушунчалык философияга жакын болгон үчүн анын ырларын окуп же болбосо бирөөнүн астында Молдонияздын санаттарын эскерүү мен үчүн коркунучтуу. Себеби мен ойлойм, Молдонияз жазып калтырган нерсени толук ачып түшүндүрүп жеткире албайм же болбосо өзүм деле толук түшүнө албайм деп ойлогон үчүн мен Молдонияздын санаттарын көп жерде эскербегенге аракет кылам. Бирок ошондой болсо деле Кызыл Булак айылында Молдонияз бабасынын атын алып жүргөн мектеп гимназиясынын кире беришинде жазылып койгон 4 сапты сиздерге айтып койсом, 12 айды жыл деген, онтойпойт оору сил деген. Эгер өлгөн катын тул деген жаман сөздү айтпаңар, адамдын көөнү гүл деген. Болгону ушул 4 сапыр мында камтылган маани өтө чоң. Айта берсем, кара сөз менен өтө көп убакыт кетет деп ойлойм. Ошон үчүн окуганда Молдонияз санаттарын, чыккансыды далымда канаттарым. Ишеним пайда болду өзүмө, түк жоголду менин жаман адаттарым. Окуганда Молдонияз ырларыны, билип алдым көп нерсенин сырларыны. Чындыгында өтө көптү билсе керек, ашып жүрүп Орто Азия кырларыны. Баракелде, кош келипсиздер, бар болуңуздар. Алардын бири маданияттын кызматкери, Жошук айылдык фондунун жетекчиси Канатбек Ботобеков. Автордук чыгарма Санат ыры. Кабыл алып коюңуздар. Жашоо кыйын болду түшүнүп, ынтымакта жолу жашап, болсо кана өлгүлүп. Тынч жашоону унуттук биз, урмат сыйдан алыста. Жалган айтуу чалдырбоп, улуттарга бөлүнүп. Күз барыда күнөрү бул көлдөндөгү ач көздү. Акыр эски жоготтук да алдаганды буз көрдү. Эй адамзат адашпагы, ач көздүктөн арылды. Жан дүйнөнү унутпайлы, зардаптарды бүткөрдү. Эй адам
darıldı. Can düğününü unutmaydı, zardaktardı bütkürdü. Gün dağlamda can salamın, belki deyin barımı. Unutmayın akıl ettin, baylık hasil untulu. Ölüm alsa kalan varım, gün bayrıdır masabı. Sabah atsan senden kalan, dilden çıkan cıvı. Ölüm alsa kalan varım, gün bayrıdır masabı. Sabah atsan senden kalan, dilden çıkan cıvı. Bir sabahla kaytar bir aç gözlükten aldanma. Yaratkanın barını görün, denk olsun çıkar raza. Yaşam ötkün gündüründün, ayrılmada uyalma. Ahiretke yol salınız, can düğünümüz nazarda. Kıymalga ken tazalagın, cüröktörgü jarangı. Yaratkandan bilmez bula, kabul kılsın vatandı. Bir adam sattadaşpağın, aç gözlükten arıldım. Başın sılan cetin derdin, getirdiğin hatandı. Bir adam sattadaşpağın, aç gözlükten arıldım. Başın sılan cetin derdin, getirdiğin hatandı. Müttalanma can salamın, belki deyin barımı. Unutmayın akıl ettin, baylık hasil untulu. Ölüm alsa kalan barım, büyük baylıdın mansabın. Sabırlatsan senden kalan, dilden için kalıcı olur. Ölüm alsa kalan barım, büyük baylıdın mansabın. Sabırlatsan senden kalan, dilden için kalıcı olur. Can salamın, belki deyin barımı. Unutmayın akıl ettin, baylık hasil untulu. Ölüm alsa kalan barım, büyük baylıdın mansabın. Sabırlatsan senden kalan, dilden için kalıcı olur. Ölüm alsa kalan barım, büyük baylıdın mansabın. Sabırlatsan senden kalan, dilden için kalıcı olur. Канатбек Фотобеков, Гүрматгери, Туяк Эрназар уулу, ойчул, данышман, көрөгөч ырчы. Өрү төгүлгөн чебер кызыңыздар Гүлайым Салихинованын аткарысында кабыл алып коюңуздар. Сиздер ушу куяган табысын акыр заман болгондо деген чыгармасын мен сиздерге колунан келишинче айтып берсем. Угуп койбой атасын, уулу кетет урумга, кызмат кылбай энеге, кызы кетет кырымга. Кыянат кылган кишинин кыңыр иши бат болор, мээнет кылбай пул таап, биңгенип ат болор. Оомал төкмөй заманда окуганы кат болор, береке үйдөн жоголуп, бир тууганда жат болор. Жокчулук келип жылуулук, загырананы кант болор, алдамчылар көбөйүп, айткан бир сөзү ант болор. Аял укпай күйөөсүн, бетине кара так болор, ыймандан чыгып кары жаш, ыдыраган чак болор. Акыр заман болордо, көз ачыктар көп чыгат, көп жерлерди күйгүзүп, жер жайнаган өрт чыгат. Адамдардын ичинен асылдары аз чыгат, алдамчылар уят сыйыт жоголуп, катып калган бездейсиң. Күйөөгө тийбей кыздарың, үйүндө төрөп олтурат, бойго жеткен балдарың, болбогон ишти болтурат. Қан төгүлөт жөндөн жөн, күн дайылда чуу болуп, ички иштер өтө көбөйүп, арак агат суу болуп. Жатакалы ичишет, жакпаса да уу болуп, атасынан баласы өтүп кетет куу болуп. Жамандар менен бир басып, жакалашып жүрөсүң, кояй деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң. Акыр заман болордо, темирди жиптей өрөсүң, отуруп алуу чоюп, ааламды үйдөн көрөсүң.
Aram menen Ariştin, aramdığın sezbeysin. Uyatsı жоголуp, katıp kalgan bezdeysin. Ayalın ketse bazarga, kaysıl жерден izdeysin. Kayda жүрдün katın dep, kal pelanı tildeysin. Ayal үйde saptaştın, жол жобосун bilbeysin. Aytıp tursa alımdar, aytkan bir sözgö kirbeysin. Akır zaman bulurdu, erkekten kubat güç kalat. Oturat үйde öçöyüp, katınlar çıgıp, iş kılat. Bereke peyz жоголуp, bemaza жолго туш кылат. Карадаlı kızların, köçödө ötüp baratkan, жигитти көрсө, ышкырат. Bilmek sen bolup kalp ele, birdindi bekem tutpaysın. Bilip aldım köptü dep, birindi biring ukpaysın. Intımağın ıdırap, ıgı gelse muştaysın. Özüngdü oylop özgönü, bareketke tuştaysın. Akır zaman bulurdu, şariat bilbeyt jakının. Soykondoп çıgıp ar jerde, soykulukka katının. Oruska ketet oy berip, taban dep büydün tatımın. Aramdan tamak jep жүрüp, ajırayt estin akılım. Can talaşıp biyilikке, жалганды чындай сүйлөйсүң. Акыл аздар деп коюп, алымдар менен жүрбөйсүң. Kem bağal ölsö kapelen, janaza okup kirbeysin. Ölüptü juup kepindi, ölsöң de anı bilbeysin. Akır zaman bulurdu, karaza taştan aldaşat. Aramdan taap jegende, ayıkpaz ilden jarmaşat. Bolbogon işke çırdaşıp, birin biri kargaşat. Kusuru urup akırı, karanlığı körgü kamaşat. Rahmat. Bilal'in Samizimova. Urmatlı mekeleşler, dağı biz sıyıptangan ulu insan, Kırgız bizdeşler, andemese sahnaga Atamekenden kelgen кадырлуу конокторду чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Алар Кадамжай райондук мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Асанова Селикан Мизамова эжигебиз, Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысы Алиев Алтынбек Ганиевич агай, Айдеркин шаарынын мэри Мурзажанов Алтынбек Саматович, Котормо айыл өкмөтүнүн башчысы Райымбек Табалыев, Кадамжай шаарынын мэри Бегалиев Бакыт Турдалиевич, Халиен айыл өкмөтүнүн башчысы Максудов Замирбек Турмаматович, Алга айыл өкмөтүнүн башчысы Дыканов Жергалбек Рахманович, Марказ айыл өкмөтүнүн башчысы Тургонов Кубанычбек Турабаевич, Үчкоргон айыл өкмөтүнүн башчысы Абдрахманов Ахматжан Турсунович. Урматтуу кадырлуу коноктор, кош келипсиздер. Сиздерди сахнада күтөбүз. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин Россия Федерациясында эмгектенип, иштеп, иш тажрыйба арттырып жүргөн мекендештерибиз. Сиздерге хандардын мекени болгон Куттуу Азиретти пайгамбардын кадам изи түшкөн Куттуу касиеттүү Кадамжай жергесинен жалындуу салам айтабыз. Урматтуу мекендештер, сиздер бөтөн элде, бөтөн журтта жүрүп, өзүңүздөрдүн патриоттук сезимиңиздер менен жүрөгүңүздөр ата мекенди ойлоп, туулган жердин топурак алдым деп, өз мекениңиздерди ойлоп, өзүңүздөн чыккан улуу чыган инсандарды муундан муунга даңазалап өткөрүп берүү максатында бүгүнкү бир өзгөчө иш чараны уюштуруп турасыздар. Учурдан пайдаланып, ушул иш чараны уюштуруп аткан Кадамжай коомунун жалпы жамаатына, жалпы мекендештерине Кадамжай элинин атынан терең таазим этип, ыраазычылык билдиребиз. Баягыдан бери биз көрүп отуруп, маданияты болбой эл болбойт дейт. Биздин шайрабалардан баштап, мектеп жашындагы кичинекей балдарыбызга чейин ушул маданияты даңазалап, биздин улуу инсандарыбыздын чыгармаларын бизге тартуулап отургандыгы дагы бул жөндөн эмес. Анткени хандардын мекени болгон касиеттүү Кадамжайдан хандар чыккан. Аккан арыктан суу агат дейт. Ошондуктан биздин Кадамжай районунан чыккан келечектин ээлери болгон жаштардан Кудай кааласа
Кудай буйрса, биз ойлойбуз ушундай биздин улуу инсандардай хандар, мыкты кесип ээлери чыгат деген жакшы үмүттөбүз. Бүгүнкү иш-чарадагы сиздерден чоң үмүттүү бизге үмүт артты. Ушул иш-чаранын негизинде биз дагы кайсы жерде болбосун, Кыргызстанда болобу, Россия Федерациясында болобу, башка журтта элде болобу, демек биз өзүбүздүн үрп-адатыбызды, маданиятыбызды, каада салтыбызды, ушул ардактуу тарыхый инсандарыбызды даңазаласак, бул ар бирибиздин атылдык парзыбыз, милдетибиз экенинде бүгүн дагы бир жолу айгинелеп өттүк. Урматтуу мекендештер, дайыма бар болуңуздар. Сиздер биздин районубуздун социалдык экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошуп, материалдык жактан жана моралдык жактан колдоп, кубаттап келесиздер. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, пандемия учурунда биринчилерден болуп, жардам колун сиздер сундуңуздар. Ошондой эле 2021 жылдын апрель-май айларында болгон чек ара тополоңунда, чырында дагы сиздер алгачкылардан болуп, ушул Россия Федерациясынан туруп Кыргызстанга барып, Баткен элине, Лейлек районуна, Баткен районуна жардам колуңуздарды сунуп келдиңиздер. Ушул биздин жалпы Кадамжай районунун калкын бириктирген, Кадамжай коомуну түптөгөн негиздөөчүлөргө, жалпы эле 74 Кадамжай коомунун төрагаларына, ошондой эле биздин маданиятты көркүнө чыгарып, бөтөн журтта, бөтөн элде маданиятыбызды даңлап жүргөн маданият кызматкерлерине дагы бир жолу баш ийип таазим этем. Урматтуу жерлештер, дайыма бар болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун, ырыскыңыздар палган болсун. Биз ойлойбуз, сиздердей опыт алган чыгармачыл инсандар биздин кайра Кадамжай районуна барып, Кыргызстандын, Кадамжайдын, Баткен областынын керегине жараган мыкты кадрлар болосуздар деп биз ишенебиз. Дагы бир жолу бүгүнкү иш-чарага таазим этип, рахмат айтып, аягына чейин жакшы маанайда өтүшүн тилеп кетем. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана коноктор. Бул азыр көптөгөн сөздөр болду. Мына биздин аксакалдарыбыз кандай жакшы сөздөрдү айтты. Мен Москвага 3 жолу келдим. 4-үнчүсү. 15 жыл алдын келген экенмин. 15 жыл алдыңғы келгендегі күн менен азыркы келген башкача. Онда мен өзүм да коркуп жүргөм, эки жаска. Сиздер дагы билемин, кээ-бирлерин мына ушул фондду, коомду адамдардан ушу 5 жыл соңдон кегил акча чогултайлап бири-бирибизге жардам кылайлы деп түзүүчүлөргө мен бул биринчи мына аксакалдарыбыз, акбарага көп жүргөн деп ойлойм. Мен баарын аттарыны, кээ-бирлеринин аттарын айтпай эле коеюн. Көп да Асыл ака бар. Турабы Даниярларды көрдүк, өмүр буга чейинги колдоп бири-бириңиздерди бул коом эмнеге түзгөн? Коом ушул Москвада дагы биздин миңдеген сиздерге иштеп, акча таап, үйгө, элге, журтка салым кошоюн, бала батыран багайын деп ушул жака келген адамдарга колдоо максатында түзүлгөн. Мен ошол коомду түзгөндөргө биринчиден таазим этем. Мындай биздин өзүбүздүн улуу инсандарды Москвада бир эстеп коелу, эскерелик, унутпайлы. Бизде ушундай ата-бабаларыбыз бар деп ушул уюштурганыңыздар эң чоң. Бизди дагы чакырып, бул башкача күн болот да бүгүнчү. Ар бир сүйлөгөндө мынакей биздин аксакалыбыз келип жакшы сөздөрдү айтып кетти. Бул аксакал сүйлөп атканда мындай жүрөк тызылдата турган сөздөрдү айтып атат да. Эми мен сиздерге кааларым ден соолук болсун. Сиздер бир эле Кыргызстанга эмес, бул чет жака дагы ушул мамлекетке дагы өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жатасыздар. Ушул жерден акча таап атасыздар, ушул жерге налог төлөп атасыздар. Ошондой эле Кадамжайга, Кыргызстанга, бардык жерге сиздердин салымыңыздар көп. Айтып бүткүз жетпейт. Канчалаган сиздердин ден соолугуңуздарды башка бүт бардык жокту аябай ушул жерде иштеп жүрөсүздөр. Биз аны билебиз. Бир эле кааларыбыз сиздерге ден соолук, келечекте ушул жакта балдарга илим, билим берип, бул дүйнө жүзүгө таныта турган илимдүү балдарды окутуп чыгарыңыздар. Сиздер акчаны таап,
ошо балдарга көбүрөөк чыгым кылыңыздар. Биз дагы Кыргызстаныбызда мынакей урматтуу президентибиз, ушу жетекчилерибиз дагы канчалаган аракеттерин кылып атат. Биз бул жердеги өкүлчүлүккө дагы кирип чыктык, посолго дегендей. Эжекебиз келе албай калып, ошондо кичине жөтөлүп турат эди, бирок сунандык эди, келе албаптыр. Эми өкүлүн жөнөтүптүр. Булар дагы көптөгөн жумуштарды кылып атат экен, айтты. Сиздерге саламын биз аркылуу дагы айтты. Эми мен башкаларга да мен өзүмдүн 2 саат сүйлөйүн дедим. Мына жерде эжелеримди көрдүм. Не кылып жүрөсүздөр десем, балдарыбыз чакырды, келдик дейт. Же небере каратып койдубу? Жок, бүт күн карайбыз, 10 күн эс алабыз дейт. Ошентип эс алып, ата-энелерибиз келип, ушул жерге эс алып кетсин. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, туугандар. Мына бүгүн биз сиздер бизди шымшаңызды эле урматтап, ушул иш-чарага чакырганыңыздар үчүн, ушундай иш-чараны уюштурганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиремин. Мына жаңыбыздын алдынан жакшы иштер болуп атат. Мен ушул нерсени көрүп өзүмчө таасирлендим. Биз өзүбүздүн агайыбыз Эгембей Дарматов деле намазалап иш-чараларды өткөрүп жүрөт экенбиз. Эми биз дагы ушул белгилүү сандарды өзүбүздүн айыл өкмөтүнүн аймагындагы жаштарга үлгү катары биз дагы ушундай иш-чара өткөрсөң деген ойдо калдым. Ушул менен көп сүйлөбөйүн, ушул сиздерге бардыгыңыздарга ден соолук каалаймын, иштериңиздерге ийгилик болсун. Ушундай дайыма жакшылыктарда, ынтымакта бири-бирибизди сыйлап жолугушуп жүрөлүк. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор. Бүгүнкү маданий иш-чарабыз бир өзгөчө орду бар күндө белгилеп отурган күн болуп атат. Анткени мына биздин Кадамжай районунан чыккан өзүбүздүн ардактуу атуулдарыбызды, башын эл таанымын даңктуу атуулдарыбызды даңазалап отурабыз. Ушул эле мезгилде өзүбүздүн атуулдарыбызды даңазалоо максатындагы иш-чаранын артынан биз баарыбыздын башын бириктирип, ушул мекендештердин башын бириктирип жерден уюштуруп отурат. Мына уюштуруу тобу чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жака келип, мен Бишкекте жүргөндө эле болот. Баардык жерде кыргыздар, Кудайга шүгүр. Анан туугандар каякта десек, жердин асты менен жүрөт алар дейт. Бул да болсо ийгилик, Кудайга шүгүр. Биздин журтубузга. Эми мына чындап айтканда, сиздер биздин мамлекетибиз үчүн, биздин үй-бүлөбүз үчүн, өзүбүздүн жерибиз үчүн чындап инвесторсуздар. Баардыгыбызга белгилүү, айылда отуруп, эмне керек болсо сиздерге айтабыз. Дайым айтабыз. Дагы кеч болуп калды же башка болуп калды деп ойлобой, түнбү күндү сурайбыз. Рахмат сиздерге. Ушул нерсени өзүңүз чечип берип атасыздар. Анткени эми сиздерге калып айтайын, узун өмүр болсун сиздерге. Кудайым ийгилик берсин, орус уркадан алыс кылсын. Бөтөн элде, бөтөн жерде ушундай ысыкты, суукту дебей иштеп, элим жерим деп жүрүп, кала берсе ушу элдин маданий иш-чарасына, социалдык иш-чарасына жардам берели деп, 2 күндөн бери мына жерде тургундарыбыз менен сүйлөшүп атабыз, алда койгон максаттарды угуп атабыз. Отуруп өзүнчө толкунданасың. Чоң рахмат. Анткени биздин эл өзү мамлекет экен буякта. Мамлекет кыла турган, жасай турган иштерди алда коюп пландаштырып отурат. Эң чоң ийгиликтерге жетишебиз деп, Кудай буйрса, максат коюп атабыз. Рахмат да бир жолу. Дайым сиздерге ийгиликтер коштосын. Рахмат. Толокан Абдыкадыров Саматтай, хан чыккан касиеттүү Кадамжайдан демекчи. Ассаламу алейкум, кадырлуу касиеттүү Кадамжайдын тургундары, урматтуу жердештер, Москвада иштеп жашап аткан туугандар, баарыңыздарга мына ошол Кадамжайды менен Хальмион айыл өкмөтүнүн атынан ысык салам алып келдик. Ишиңизде ийгилик каалайбыз. Мынакей менин алдымдагы бир канча мэрлер, өкмөттөр, акимибиз Абдрахманович айтып кетти. Биз сиздерди мигрант дебейбиз. Мурдагы кечеки мигрант, бүгүнкү инвестор айланыңыздар. Сиздер мына ошол Кадамжайда биз ар бир айыл өкмөттөрү анализ кылып караганда жасалган иштин 40
50%-на чейинки эл жасаган иш, өкмөт жасаган иш деп бөлөбүз да. Элден инициатив кылып, эл тарабынан жасалган иш ошончо деңгээлге жетип калды да. Канчалаган миллиондогон сомдук акчаны каражатты бул жерде жүрүп, 10-15 болуп бир үйдө жашап, 12-15 сааттан иштеп тапкан акчаңыздарды өзүңүздөрдүн элиңиздерди, өзүңүздөрдүн жериңиздерди сүйгөнүктөн, ошол элиме жериме бир нерсе кылып коеюн, пайдамды тийгизейин дегенден бул жактан ал жакка салып, биздин элдин дагы, журттун дагы социал-экономикалык абалын көтөрүүгө сиздердин зор салымыңыздар бар. Сиздерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз бул өткөрүп аткан иш чарадан биринчиден ошол биздин мигранттардын көйгөйлөрү менен таанышалы, алардын ийгиликтери менен таанышалы, көйгөйлөр болсо чечкенге жакындан жардам берели, коомдун жигиттери менен жакындан таанышып, тыгыз байланышта иштейли деп Кутбин Арахмановичтин сунушу менен колдоосу менен ушул жерге келип турабыз. Мындан ары бизден ушундай хандар чыккан экен дебестен, мындан ары биз ушундай хандарды чыгарып тарбиялашыбыз керек. Бул баарыбыз ынтымак болсок, баарыбыз биргеликте иштесек, сөзсүз түрдө биздин жерден, биздин элден мындай кыйын эл баштаган, журт бийлеген хандар, жетекчилер чыга бермекчи. Баарыңыздарды бүгүнкү иш чара менен куттуктаймын. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Биздин элибиз, журтубуз ынтымакта болсун. Саламатсыздар мекендештер. Мына бүгүнкү биздин коллегалардан кийин айткан сөздө кабар ошет. Ошондой болсо да бүгүнкү сиздер менен жүз көрүшүп отурганыбызга абдан кубанычтамын. Себеби бүгүнкү жогорку деңгээлдеги мероприятие бул тарыхты эскермейин келечекке максат курууну ыңгайсыздайт. Келечекке максат куруунун эң баштапкы фундаменти бул тарыхты эскерүү. Бул чоң иш чара экен. Биз абдан ыраазы болуп турабыз. Бул мындайча айтканда Россия Федерациясынын борборунда ушундай жогорку деңгээлде уюшканды уюштуруу биздин сыймылыбыз кыргыз элинин жетишкендиги. Ушул кечээ уюштурган Кадамжай коомуна биз чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Ден соолукта болуңуздар, каякта болуңуздар, аман болуңуздар, дайым ишиңиздер ийгиликтүү болуп, жакшы маанайда бири-биринен саламдашып жүрө берели. Кайдаркан элинин атынан силерге чоң салам. Assalamu alaikum mekendештер. Мына бүгүн Кудай насип кылып Москва зересинде бир туугандарыбыз менен көрүшүп, Алла кол сурашканга мүмкүнчүлүк болуп калды. Мына ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эми бул жерде айта турган сөздөр өтө көп. Себеби бул Москвадагы биздин мекендештер, Кыргызстанда биз айылдарда ушул түзүлгөн бияктагы коомдун иштери опол тоодой болуп турат. Анткени билебиз, биз айрым көтөрмө айлык боюнча айылдарда түзүлгөн фонддор бир канча социал-экономикалык багыттагы иштерди аткарып, анан элдин жыргалчылыгы үчүн бир канча жардамдар берип келет. Бул ошол Кадамжай коомунун ичинде дагы көтөрмө айлык өтүмдөгү айылдардагы коомдо өтө активдүү балдар бар. Буларга да ыраазычылык билдиришибиз керек. Анан ушул бүгүнкү ата-бабаларыбызды эскерүү, даңктоо максатында уюштурулган иш-чара ушунун шултоосу менен мына сиздер менен көрүштүк. Тарыхты, ата-бабаларды тактап даңктамайынча биз келечекте бир жакшы жолго түшө албайбыз да. Мына ушул иш-чараны уюштурууларга чоң ыраазычылык билдирем. Мына биз аркабызда турган ушул көтөрмө айлык чыккан кыргыз адабиятында биринчилерден болуп кагазга түшүрүп жазып чакын бир Молдонияз бабабыз турат. Урпактары сүйлөп кетти. Бул бабабыздын жолуна бир канча бул тарыхта барактарда жазылып калды. Мына ушунда даңгал болуп атат. Бул өтө кубанычтуу иш-чара бүгүн. Ошондуктан жалпыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Сиздер мында дагы айтылып кетти, мигрант эмес, бизге инвесторсуздар. Ошол эми өзүнүн үй бүлөсүндө өзү үчүн тапкан акчасынан ашырып, калган дагы бир кичи мекеним үчүн кызмат кылайын деп сиздер акча каражатын каяктан болсо таап берип атасыздар да. Ошого мен терең ыраазычылык билдирем. Анан жалпыңыздарга ошол көтөрмө айлыктын айылдан ысык салам жолдоймун. Бардыгыңыздарга ден соолукту
Үй-бүлөңүздөргө тынч сыпатта аман эсен ушул кайра бала чагаңыздардын жакшылыкка айылыбызга кайра байырып жеткенге Алла Таала насип кылган болсун. Жалпыңыздарга аманчылык тилейм. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, уюштуруучулар. Бүгүн көп сөздөр айтылды. Мен демекчимин, сиздердин өтө салымыңыздар чоң. Ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча сиздердин кошкон салымыңыздар, айылдарда ар бир болуп жаткан иштердин жетишкендик аркасынан бизде жылдын жыйынтыгы боюнча Баткен облусунда биздин акимибиз эң мыкты аким деп табылды. Жылда мындай облустарда жетишкендиктерди алыш кыйын. Албетте сиздердин буга салымыңыздар өтө чоң. Сиздер Кадамжай районунун мындай жакырчылыктан чыгуусуна дагы өтө салымыңыздар чоң. Себеби биздин Кадамжай району мындай жакыр үй бүлөнүн саны салыштырмалуу аз. Себеби сиздер ушул инвестор болуп айылдарга көп курулуштарды куруп, көп иштерди жасап атасыздар. Айылда дагы санап кетсек, атап кетсек, ар бирде иштеп аткан ишканада ошол сиздердин колдооңуздар менен жүрүп атат. Сиздерге терең таазим этебиз. Ошол үй бүлөнүн атынан, мен айылдын атынан бардыгыңыздарга ысык салам. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, атын атаса куту сүйүнөт дейт. Муш жесең да көптүн алдында же дейт. Биз дагы Кадамжай районунан, Кыргыз Республикасынан куру болуп келген жокпуз. Биз сиздерчелик материалдык колдоо көрсөтө албасак дагы сиздерге стимул боло турган, тарыхта кала турган ушул сыйлыктарды ала келдик. Аны эмесе ушул сыйлыктарды тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Сыйлыктарды тапшыруу үчүн Кадамжай району мамлекеттик администрация башчысы Кутбидин Абдрахманович сизден суранабыз, келип берсеңиз. Эмгектенип, пандемия учурунда Кадамжай районунун калкына материалдык жактан колдоо көрсөткөндүгү, айылдардын инфраструктурасын жакшыртууга жана районубуздун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Кадамжай коомунун аксакалдар кеңешинин төрагасы, Кадамжай району мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен Ташмурзаев Асылбек Турдакунович сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Кадамжай коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири, Кадамжай коомунун түптөрүшүнө кошкон зор салым үчүн Отонбаев Бекмат Кошназарович сыйланат. Бул аке Кыргызстанда экен, аны биз кайра алып барып беребиз. Ошондой ардак грамота менен Кадамжай коомунун түптөрүшүнө кошкон зор салым үчүн Тажибаев Исабек Курбаналиевич сыйланат. Ушундай ардак грамота менен Кадамжай коомунун түптөрүшүнө кошкон зор салым үчүн Абдуллаев Нурбек Эркенбекович сыйланат. Ушундай ардак грамота менен Кадамжай коомунун түптөрүшүнө кошкон зор салым үчүн жана бүгүнкү маданий иш-чаранын эмгекчи катары Исманов Данияр Айтматович сыйланат. Ушундай ардак грамота менен Кадамжай коомунун азыркы мезгилдеги ошол төраганын учурунда өткөрүп жаткан иш-чаранын уюштуруучусу Акматов Өмүрбек Сырганбаев сыйланат. Ошондой эле бүгүнкү кеченин көркүнө көр кошуп, баардыгыбыздын башыбызды бириктирип, баардыгыбызга катары менен, табы менен сөздөрдү берип, Кадамжай району айылдарынын инфраструктурасын жакшыртууга жана маданият салаларынын өнүгүүсүнө, маданий иш-чараларга активдүү катышып, өз салымын кошуп келген Шайыр апалар, Сармөзен жана Шайыр апалар долбоорунун алып баруучусу Чилаева Айгүл Камбаралиевна ардак грамота менен сыйланат.
катышуучулар, ошол Кадамжай коомунун берген сунушуна негиз биз айрым бир инсандарды, ошондой эле айылдык Кадамжай коомунун ошо төрайымдарына ыраазычылык каттарды ала келдик эле, аны да тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Биринчи ыраазычылык катыбыз урматтуу Кадамжай айылдары коомунун төрайымы Аманова Кадыча Кушбековна жана аялдар жамааты. Сиздерди ушул маданий иш-чараларга кошкон зор салымыңыздар үчүн Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын атынан жана жеке өтүмдүн атынан ыраазычылык билдиремин. Сиздерге чын ден соолук, иштериңизге ийгиликтерди каалайм деп Кутбедин Абдрахманович. Келиңиздер, апалар. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Кадамжай кайрылтары коомунун жетекчиси Тахтарова Гүлбара Пасановна эжекебиз сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Мадыяров Сүйүн Маккамбаев сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Абдурахманов Матурайым Тилибалдиев сыйланат. Каражанта коомунун төрагасы Хужаев Улукбек Нурмахамадович сыйланат. Келиңиз, Хужаев мырза. Каражанта коомунун төрагасы. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Өтүкчү фондунун төрагасы Мусаев Жылдызбек Абдыбакирович сыйланат. Асанов Мажит Ахунбаевич сыйланат. Тез келип берсеңиздер, урматтуу туугандар. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Ноогарден фондунун төрагасы Бостонов Кыялбек Мавлянович сыйланат. Санкт-Петербург шаарындагы Кадамжай ынтымагы фондунун төрагасы Камалов Бакытбек Махматович жана жалпы жамааты ыраазычылык кат менен сыйланат. Охна Найман фондунун төрагасы Имарбеков Чыргалбек Мусаев сыйланат. Келечек Жаш элек фондунун төрагасы Мийдинов Тажыбай Салымович сыйланат. Керегеташ фондунун төрагасы Закиров Руслан Мирадинович сыйланат. Чекелик фондунун төрагасы Пазылов Алхамбек Мукумович сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Эштнеп фондунун төрагасы Жанов Самирбек Эркебаевич сыйланат. Моло фондунун төрагасы Бекболов Кубанычбек Абдыгапарович сыйланат. Калтак фондунун төрагасы Алимов Нуридин Ураимович сыйланат. Карадөбө фондунун төрагасы Жамалов Санжарбек Жаныбекович сыйланат. Жаңы Коргон фондунун төрагасы Баракбаев Шенишбек Ташполотович сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Майдан айылдык фондунун төрагасы Жамшутов Болот Боркошев сыйланат. Бостон фондунун төрагасы Салиев Абдусамат Токтобаевич сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Амираев Жаныбек Эргешевич сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Шакиров Байыстан мырза сыйланат.
сыйлық ээлери, сыйлығыңыздар көп болсын, бұл сіздерге чек болбосын, мындан бийик даражадағы сыйлықтар сіздерге насip еткен болсын. Кеңештер, азыр сыйлығыңыздар болсын. Анан бүт коомдун төрағаларга бардыгына берсе татыктуу, эми коомдун ушул өкүлдөрүнүн сунушу менен шундой болуп калыптыр. Анан бир дагы өзгөчө мен айтып коеюн, биз ушул эмеде караганда мына шайыр алпалар тобуна бербей калыппыз да. Сиздерге отдельный бир чоң ыраазычылык жиберебиз сиздерге. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Андемесе, урматтуу мекендештер, алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Биздин райондундагы чыган, атактуу, биз кыйматтанган инсаны Акбода жана Алма гүлү деген чыгармасы менен сиздердин сыйлыгыңыздарды куттуктап, Канатбек Бокобеков сахнада. Kançı